Биринчиден эми ката кетирбеген адам болбойт. Мисалы үчүн ушул күндө мен деле ката кетирип атам да. Аны уже мында моюнга алышыбыз керек. Анан эми ошону практикада мырза неме кылган нерсени улам байланышып турат. Мен билген нерсени мен мырзага айтып турам. Эми азыр сортторду көбөйтүп атабыз. Мырза деле көбөйтүп атат, мен деле көбөйтүп атам. Азыр дагы бир сортум чыгып келатат. Азыр булардан да эртерээк чыгат ал. Бир 15 күн эрте чыгат ал. Ал пакет чыгара элекпиз, немегечи рекламада бере элекпиз. Аны уже бир аз өзүбүз көбөйтүп алалык. Анан аны уже өзүнчө кыйынчылык аяктан жаралат дагы. ооба. Тажрыйбаңыз болгон. Аны биз ар бир сортту өзүбүз чыгарып, жасап, кандай минус плюстары бар билип алып туруп, анан кийин элге айтыш керек болуп атат да. Анан билбей туруп эле баягы реклама кылып бергенде ал уже биз үчүн кичине туура эмес болуп калып атат. Ошону азыр биз мына 2 жыл болуп калды. Уже жасап атабыз неменичи. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, катталыңыздар. Эмки чыгарылыштарда буюрса бир жаңы сорттун ачылышы жаңылык катары айтат экенбиз да, Буюрса ачылыш болот да. Ал эрте берип атса, түшүмү көбүрөөк болуп атса, эң башкы нерсеси бул эрте берген нерсеси аябай артыкчылык чоң да. Кичиккесте кымбатыраак сатканга. Негизи бул бардык эле эрте сортко эле кызыга бербеш керек. Негизи ежевиканын менин тажрыйбамда ультра ранний, средний, поздний, анан поздний болуп туруп 5ке бөлүнөт экен да булардынчы. Аралыгы 10 күндөн болуп ушундай бөлүнөт экен булардын ежевикалардынчы. Анан аябай ранний пайдалуу. Андан кийинки поздний аябай пайдалуу. Средний сорттогу мисалы Лахнес сорту деп коелу. Бул канчалык объем боло берсе дагы таттуу болгондуктан ошончолук продажада кете берет деген неме да. Бул ранний, средний, поздныйны үчөөнү тең отургуза бериш керек. Адашуу болбойт да буюрсачы. Да, общий жамаат мындай кылыш керек болот да. Мында общий көп тиккен, объемдо тиккен кишилер шахматны тигиш керек да. Бардыгыны бирдей немеде тигип алса, бардыгы бир быш бергенде успеть этпей калат. Массага киргенде терип жетише албай калат да. Ошон үчүн ранный, средний, поздный кылып тиксе, бири бүтөт, экинчи башталат, экинчи бүтөт, үчүнчү башталат дегенде кылыпчы. Мен ошонун немесин алып баратам. Ооба. Ошол системага түшүрүп койдум мен. Эми Куанке туура айтып атат. Себеп дегенде ежевиканы көрсөңүздөр, тигил тарапта ошончолук чырпыктан түшүмдү алып жетишиш керек да. Анан ранний, средний, поздний болсо, буну раннийде терип бүттүң, средний койдуң, средний терип бүткөндөн кийин поздний койдуң. Анан азыркы учурда мен 7 гектарым, 4,5 гектар ежевика отургузулган. Азыркы учурда дагы 7 гектар отургузулуп атат да. 7 гектар отургузулуп атат. Андан кийин дагы запаста 3,5 гектар бар да. Ошолорду отургузуп атканын себеби деген былтыр сбыт маселеси менен жүрүп калганда бизге объем керек экен. Объемың болсо, жакшы ийгиликтерге жетүүгө мүмкүнчүлүк болот экен да. Ошого азыр объемго аракет кылып атам. Анан кээ бир адамдар айтып атат, ежевика көп өтпөйт депчи. Былтыркы менин тажрыйбамда ошо көп өтпөйт. 25 жашыга эле бир фура атекада салып кетебиз дегендер мырза 400 жашык, 500 жашык деп сурап калышты да. Анан бир моментте аябай көп чалуулар болду. Анан ошого деген башка дагы экспортерлор менен да таанышып иштешип атабыз азыркы учурда. Алар көп объемду сурап атат да. Бирок башкаларга обещать эте албайм, бирок мен өзүмдүн чыгарган продукциямды буюрса эптеп реализация кылып кете алам деген өзүмдүн пландарым бар да. Келе, мындай кылалы, азыр жыйынтык чыгаралы. Биз экспорттарга келгенде мөмө жыйнап аткан кезде ошол дагы бир кеп кылалы. Тереңирээк,